Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Жаратқан Аллах Субханаһу ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Анын ең сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға Аллахтың саламы жана рахматы болсын. Құрметті бір туғандар, қарма жатқан оразаңыздарды Аллах Субханаһу ва Тағала қабыл қылсын, жана ақыретте мол сауаптарға ие қылсын. Құрметті туғандар, бүгін біздің темамыз ата-ененің қадір барқы, ата-енеге болған қызмат, мына ушул жөнүндө. Аллах Субханаһу ва Тағала бұл маселе өтө орчундуу, жана ошондой эле бұл маселеге катуу терең көңүл буруу зарыл болгондуктан Аллах Субханаһу ва Тағала бұл нерсени дагы өзү кереметтүү Кур'ан Каримде төмөнкүчө баяндайт. Астагфиру билlah. Ва қада раббука алла та'буду илля iyyahu ва бил валидайни ихсана. Жана сенин Раббиң силерди өзүнө гана ибадат кылганга жана ата-энеңерге жакшылык кылганга буйруду. Имма яблуганна индакал кибара ахадухума ау килахума. Эгерде ата-энеңдин экөөсү тең, же болбосо экөөсүнүн бирөөсү сенин алдыңда карылык куракка жеткен учурда, эгерде карылык куракка жетсе, фала тaqulлахума уффин вала танхархума. Ошондой картайган ата-энеңе сен уф деп айтпагын, жана аларды зекип жиркпегин. Ва куллахума каулан карима. Жана ата-энеңе кереметтүү жакшы сөзүңдү сүйлөгүн дейт. Вахфид лахума жанаха зулли минар рахма. Жана ошондой эле ата-энеңе мээрим канатыңды кенен жайып, акур раббирхамхума кама раббаяни сагира. Жана минтип айткын дейт. О Аллахым, ата-энем мени кичинекейимде кандай кылып тарбиялаган болсо, сен дагы ата-энеме мына ошондой кылып мээрим төккүн дейт. Раббукум а'ламу бима фи нуфусикум. Жана силердин Раббиңер силердин ичиңердеги болуп жаткан нерсенин баарын билет. Ин такуну салихин, эгерде силер жакшы инсан болсоңор, жакшы пенде боло турган болсоңор, фа иннаху лил аввабина гфура. Чындыгында сенин Раббиң өзүнө баш ийүүчүлөрдү кечирим менен сыйлайт дейт. Урматтуу бир туугандар, бул ата-энеге болгон мамиле бул өтө орчундуу жана ошондой эле ар бир инсандын жекече көңүл бура турган маселеси. Аллах Субханаһу ва Тағала бизди мына ушул дүйнөгө жаратып, мына ушулардын кызматыны бизге беш кылып койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ал жаннату тахта aqdamil ummihat" дейт. Бейиш энелердин таманынын астында. Дагы бир хадисинде айтат: "Ридар рабби ридал валиди". Алланын наразылыгы бул атанын наразылыгы дейт. Ва сахатур рабби ва сахатул валиди. Ал эми Алланын наразылыгы бул атанын наразылыгы дейт. Ошон үчүн бир туугандар, биз Аллах Субханаһу ва Тағаланын наразылыгын табайын дей турган болсок, анда биз эң биринчиден эле өзүбүздүн үй бүлөбүздү, ата-энебизге жакшы мамиле кылышыбыз керек. Аллах Субханаһу ва Тағала мына ушунчалык көңүл буруп жаткандан кийин анын эң сүйүктүү элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям дагы мына ушул нерсеге өтө катуу көңүл бурган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде мындай бир окуяга туш болду. Кааб ибн Ужра, Hazreti Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu mintu aytat. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Ухдурул минбара фахадарна. Пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде минбарды алып келгиле деп айтты дейт. Ошондо биз минбарды алып келдик. Фаламма иртаqa даражадан qala амин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям минбардын биринчи тепкичине көтөрүлгөндө амин деп айтты. Фаламма иртаqa даражат сания qala амин. Ал эми минбардын экинчи тепкичине көтөрүлгөндө дагы амин деп айтты. Фаламма иртаqa даражат салиса qala амин. Үчүнчү тепкиче көтөрүлгөндө дагы амин деп айтты. Ошондо биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан минтип сурады дейт. Кулна я Расулуллах, лакад сами'на минкал яума шай'ан ма кунна насмa'у. Биз айттык, о Аллахтын элчиси, биз бүгүн буга чейин биз сизден укпаган нерсени угуп атабыз. Ал эмне дегенибизде пайгамбарыбыз айтты: "Инна Жибриила арадали". Мага Жабраил периште келди дейт. Фaqala бауда ман адрака Рамадан фалам югфар ла култа амин. Жабраил периште келип минтип айтты дейт. Кимде дейт, ал Рамазан айында жетип туруп, Рамазан айына келип туруп, бирок анын күнөөлөрү кечирилбей калган болсо, ал Аллахтын рахматынан алыс болсун дегенде мен амин деп айттым дейт. Фаламма рaqitу сания qala бауда ман зукирта индаhu фалам юсалли алейк. Экинчи тепкиче көтөрүлгөндө Жабраил алейхиссалам минтип айтты дейт. Кимдин алдында сенин атың
айтылганда, эстелгенде бирок сага салават айтпаган болсо, мына ошол адам да Аллахтын рахматынан алыс болсун дегенде мен амин деп айттым дейт. Фалама рaqitу салиса. Андан кийин 3-нчү тепке көтөрүлгөндө кала бауда ман адрака абавайхил кибара ау ахадухума фалам юдхилахул жанната. Жана ушундай адамдагы ата-энесинин экөөсү тең, же болбосо экөөсүнүн бирөөсү карылык жашына жеткенде, мына ошол ата-энесинин кызматын кылып бейиштке кире албай калган адам болсо, мына ошол дагы Аллахтын рахматынан алыс болсун дегенде мен амин деп айттым дейт. Бул жакта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айына дагы өтө чоң көңүл бурду, жана ошондой эле ата-эненин кызматына дагы өтө чоң көңүл бурду. Ал эми бул жакта айта турган болсо, уламалар айтат, эмне үчүн бул жакта ата-энесин карай албай, бейишке кире албай калганынын себеби, анткени бул эң жеңил, бейишке кирүүнүн эң жеңил жолу мына ошол ата-энеге кызмат кылуу. Анткени эң жеңил жолу менен эле ата-энеге кызмат кылып коюп, бейишке кириштик бул өтө чоң адам баласына берилген бул мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Жана ошону менен биргеликте бул ата-эненин бизге кылган мерими, бизге кылган кызматы өтө чоң. Мына ошол ата-энеге бул дүйнөдө биз эгерде өмүр бою кызмат кылсак дагы, өмүр бою алардын кызматында болсо дагы, бирок алардын энебиздин бир тамчы сүтүн да биз актай албайбыз туугандар. Ошон үчүн ар бир учурда, ар бир көз ирмемде ата-энебиздин кызматында, ата-энебиздин дуасында бололу иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул ата-эненин кызматы туурасында мына ушунчалык деңгээлде катуу көңүл бурду. Жана ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары, Пайгамбарыбыздан үлгү алган, кадамына кадам койгон сахабалар дагы мына ушунчалык деңгээлде ата-эненин кызматына, ата-эненин сый урматына өтө чоң көңүл бурган. Ошол окуялардан бирөөсү улуу табиин Абдуллах ибн Динар рахимахуллах ал минтип айтат. Күндөрдүн биринде Абдуллах ибн Умар разияллаху анху Меккенин жолунда бир кишиге жолугуп калды дейт. Жолугуп калган учурда фассалама алейхи Абдуллах разияллаху анху ал кишиге салам берди. Ва хамалаху ала химарин кана яркабуху. Ошол минип кетип жаткан эшегине мына ошол кишени мингизип койду. Ва атаху аймаматан канат ала расихи, башында ороп турган, башында кийип турган селдесини дагы мына ошол кишиге чечип кийгизип койду дейт. Факала ибн Динар, Абдуллах ибн Динар разияллаху анху мынтип айттыр. Факулна лаху аслахакаллах иннахумул араб ва иннахум ла ярдауна бил ясир. Кудайым сизге береке берсин. Булар болгону бир чөлдөгү жашаган айылдык адамдар болсо, аларга бир аз гана нерсени берип койсоңуз дагы ыраазы болот эле го дегенде ал мынтип айтты. Инна аба хаза кана буддан ли Умар ибн Хаттаб. Чынында бул адамдын атасы менин атам Умар ибн Хаттаб разияллаху анху менен дос болчу деди. Ва инни сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мынтип айтып жатканын уктум дейт. Инна абаррал бирри силатул валади ахла вудди абихи. Чындыгында жакшылыктын эң жакшысы бул баланын ата-энесинин жакын туугандары менен, жакын адамдары менен болгон тууганчылыкты мына улоодо дейт. Ошон үчүн туугандар, биз ата-энебиз өтүп кетсе дагы, бирөөнүн ата-энеси бар, ал ата-энесине кызмат кылат, бирок бирөөнүн ата-энеси өтүп кеткен. Мына ошол адамдарга да бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадиси инна барал бирри силатул валади ахла вудди абихи, чындыгында жакшылыктын эң жакшысы бул баланын ата-энесинин жакын туугандары менен тууганчылыкты улоосу дейт. Ошон үчүн туугандар, биз ата-энебиз өтүп кетсе дагы, ал ата-энеге болгон жакшылык эч качан түгөнбөйт. Ата-энеге жакшылык бул дайыма боло берет. Алар өтүп кетсе дагы алардын артынан жакшы дуаларды кыла беришибиз керек. Урматтуу туугандар, бул амин жөнөкөй эле амин эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад Аллахтын аламдарга рахмат кылып жиберген пайгамбарынын бул сөзү. Амин деген сөз бул тақаббал дуаана, Аллахым дуабызды кабыл кылгын деген сөз. Элем бул жакта пайгамбар амин деп айтып аткандан кийин пайгамбардын дуасында эч кайсы бир шек жок туугандар. Ошон үчүн жакында Рамазан келатат. Мына ошол Рамазанга дагы бекем баардыгыбыз даярданалы. Андан кийинки Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эң жакшысы ар бир учурда салават айтып турганыбыз. Атын укканда сөз түрдө салават айтканыбыз эң абзел, эң жакшысы туугандар. Андан кийинкиси ар бирибиздин ата-энебиз бар. Мына ошол ата-энебизге жакшы кызмат кылып, алыста болсак алардын ал акыбалын сурап, мына ошол нерселердин баардыгына көңүл бура турганбыз иншалла. Аллах субханаху ва таала бизге дүйнө ахиреттин бактылуулугун берет.
Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.